Жогорку Кеңештин депутаттары ар бир сессияда ушундай катышып, ушундай иштесе жакшы болмок. Бүт баарын билесиңер. Андай ыкма колдонулганын могул жерде көрдүңөр азыр. Сен алдыңарда отурушат, абактан келген депутаттар мына бүгүн абактан алып чыгышат. Оштон самолет депутаттар атайын учуп келишти. Үйлөрүндө жүргөн жерден, кээ-бирлери чет өлкөдө жүргөн жерден чукул билет сатып алып учуп келишти. Мына ушинтип парламентте бүгүн 100 депутат катталды деп чыкты. Кече добуш берип алганда, кече өтмөк эмес. Бирок ушул төрөгө мыйзамды, регламент одоно бузуп, добуш берүүнү бир күнгө калтырып, депутаттарды күч менен, зордук менен алып келип, мына ушинтип колдорун кайрып, добуш бердирип отурат. Бул тарыхта болуп көрбөгөндө. Бакиевдин тушунда, Атамбаевдин тушунда биз баш мыйзамдарды өзгөрткөн учурлар болгон, бирок мындай одоно ыкма менен, шерменде ыкма менен өзгөртүү болгон эмес. Могу депутаттардын бардыгын, чуркап жүргөн депутаттардын бардыгынын жакын туугандары мамлекеттик кызматта иштешет. Демилгечтердин бардыгынын жакын туугандары ушул мамлекеттик кызматта, чет өлкөдө, Евразисте иштешет. Ошон үчүн булардын бардыгы мындай капаста да. Бул баш мыйзамды элибиз менимче кабыл албайт. Анткени бул жерде эгер бул баш мыйзам кабыл алынса, келип депутат болуп отурушунун деле кереги жок. Анткени өкмөт келет экен, отчеттун кабыл алсаң деле, албасаң деле аны президент чечет экен. Бүт баарын президент чечет. Анан бүгүн эң негизгиси келелек президент келип эми ишке чыгып, жеңил түрүп иштейлек президенттин мөөнөтүн узартып беришти. Азыркы баш мыйзам менен шайланды да. Ошондо азыр Садыр Жапаров 2037 жылга чейин президент болуп иштесин деген эле мындай сөз болду да.